Джеки Чан кыргыз экен, же Бека Яндекспи? Кенеңдирайын. Кенеңдира. Бека Яндекстен такси ушул, мени ЦУМга жеткириш керек срочно. Ой, эже. Азыр 1 секунд. Значит, Бека Яндекс деген сизби? Ооба, мен Бека Яндекс же. Сиз кайдан билесиз мени я? Эмнеге сиз машинаны каттайдайсыз мынчалык? Анткени бадыраак жетсем заказ көп алам да. Ошон үчүн 30 штрафыңыз бар экен да, безопасный көрөт да камерада. Зато ДТП болгон эмесмин. Мени кайка алып баратканын сезиңиздеби я? Ал эми Димазарга э? Чокуң, сумдубайдым элем мен. Эгерде эртерээк жеткизсең 2 эсе төлөймүн. Натүрү эже. Эже дебечи, мен айдагында акча керек болсо. Макул, хоп, байке анда. Арыз байке, дарбазаны ачып коюңуз. Кандай? Макул. Эй, дарбазаны ач энен көтөр. Сөнбөй сүрөйсүз, бу нормальный женин, турай, нормальный Ай, Бека Яндекс келатат. Эй, Бека, 20 сом бергин энен, турай. Аттан осурайын баласы. Эгерде биз кечиксек жолдун акчасын төлөбөйм, мен турайын. Ишөй башым жулам айтып коеюн. Жок, эже азыр. Эй, мал, бияка токтосо болбойт. Байке, өзүңүз мал, атак. Мен бул эжешкемен. Түшүнүктүү. Сизби, шеф? Сен чын эле Бека Яндекс экенсиң. Мен сени жумушка аламын. Базар жок, мен макулмун. Базар жок болсо анда канча төлөйүн сага? 60 000 сом бир жумада плюс жушес менен сэндвич. 100 000 сом төлөйм бир жумада плюс жатаканасы менен обед. Качан иштеп баштайын, эже? Ой, байке. Эртеңден баштап Кыргызстан боюнча номер 1 кыргызча озвучка алган кишини жеткизип баштайсыңар. Атаңдын башы сен жоголчу мага тийишпечи, мен жүрөмүн өзүнчө мага кыйнабачы сен. Бул кыздын папасы менен жолукпагын. Кимсиң сен энең дырайын десе? Салмас байке, менин атым Бека. Бека Яндекспи? Жок, мен сиздин кызыңызга келгем. Не? Мен сиздин кызыңыз менен свидание карап элем. Канча жаштасың энең? Мен 15 жаштамын байке. Күйөөтөң 30 жаштаган балда экен. Барбы паспортун көрсөтчү. Мен паспортум жанында эмес байке. Жанында эмеспи? Турчу энең дурайын баласы. Не? Насыбай атасыңбы же тамек чегесиңби? Же электронный сигарета чегесиңби, Мен кызымда үйрөтөйүн деп атасың, ошондой акмактыктарды, Жок байке, андай эмес. Бекалар карызга алып бербей койчу эле, сен да ошондойсуңбу? Страшный брат, ким келип тур жакта? Бека деген келиптирмиш. Бека карызды бербегенби? Жок, мен кызым менен свиданияга баратмыш. Кимсиң сен, жетим? Мен сиздин кыз, ой, тиги байкенин кызы менен свидание карам. Атың ким? Бека, мен уктум, доскем айтты го Бека деп атың. Не дүлей деп ойлоп атасың мени? Канча жаштасың эне? 15 жашта байке. Папаң эмне тамак берет сага? Чавушкан билесиңби? Ооба, братан. Натүрү. Катама билесиңби чавушкан, эй? Доске, кичинекей бала менен да ушинтип сүйлөйсүңбү? Чавушабы же чавушабы? Мен доскемдин кызы менен свидание баратмышпы. Чавушабаса койурбайм мен була жетимди айтып коюн. Короче, мен бул кызымдын Айшатасы болот, понятно? Бул бывший черный. Доске го не айтпа. Лучше кетип кал, Айтпа да мен жүрүштөрүм. Мен просто любойно атсалам, надо будь, любойно атсалам. Эгерде мен кызымды бүгүн обижать этсеңчи, мен сени айрайм бала. Түшүндүңбү мени жаштап энең драй? Мен да барам, запомни, мен сени бат эле пах деп эле өлтүрүп салам, туктуңбу биречке? Элин гана көрөйүндөр. Тур кеткилечи, байкуш баланы коркутпай. Хуп, сенин күнө. Мен сага дагы айтып коеюн. Шымыңдагы жыланыңды чыгарып көрбөгүн, уктуңбу биречке? Бул эки доскеге ишенбегин, бул эки досту эле алдашат. Эркектер менен секиш болдуң элем. Жок байке. Точно? Ай, тур кеткилечи, блин, ёмай, силер үчүн даже турмушка чыга албай жүрөм. Макулдабай балам. Шымына чыч болгон жокпу я? Койгулачы. Россиядан иштеп келип, кызыңа келгенде. Дуятта. Ай, сен эмне мынча семинип кеткенсиң олен айын десе? Сен абдан сон арык кыз элең го, мен Россияга кетелекчи. Азыр карачы көөтөңдө мото-мотосуң го. Ай, шаурмадан деле башка тамак бар да. Кечке аны жиберсе болбойт, жаным, жарылып кетесиң, пуу деп. Түшүндүң мени я? Ладно, жаным. Мен көнүш керекмин. Помпошка. Хорошо? Помпошкам болот да эми. Мен де манты деп атайынбы сени же гипермаркет глобус дейби? Эй, карындаш. Биякта сен арбак спичкаң келди. Сиз ичесиз беле, ё-моё. Кечир коңуз, братан, хочешь, я тебе колбаса куплю, чочкону. Бар, жогол. Тамаша. Мына мен өлбө жаным, өлбө, спичкам келет атко. Айланайын тамак жечи калыңыз. Бека келдиңби? Кече Россиядан самолет менен
Сразу учуп келдим сага жаным швабрама. Москвадан иштеп келдиңби жакшы? Үйлөнөсүң багы эми? Конечно, үйленемін жаным. Тоже мне айтасың да. Ама Россияда тааныштырат десем, Москвада орус кызга үйлөнүп турсуң, сволочь десе. Жоқ, жаным. Жаным қоя тұр. Мен саған барын түсіндіріп берем, жаным. Айтсаң, мен атайын үйлендім ал кызга, што паспорт алыш үчүн. Жаным, атайын кылдым муну экөөбүздүн бактылуу жашообузга. Түшүнүп атасыңбы? Амага бар ошол орус кызыңа эми манты сага оромо жасасын. Мага кереги жок эчтеке. Ай, жинди болбочу жаным, алар тамак жасалбайт экен вообще. Ажап болуптур сага Бека, ичин гастрит болуп, туалетте чыч албаганын уктуңбу сен? Ай, жаным, и так эле геморрой болуп калды. Так что жинденбечи айленайын десе. Давай мен сага үйлөнөм, и только шорпой ичебиз. Экөөбүз, хорошо? Никакой шорп болбойт сага Бека, уктуңбу сен? Саткынсың, сен променял Кыргызстанды Орусияга. Жаным болдучу, чырагың жинденбечи. Мен сени гана жакшы көрөм. Мен сага гана үйлөнөмүн, жаным. Мен не хочу быть сага второй женой. Жаным, сен второй болбойсуң, сен двушка болосуң. Извини, брай. Саламатсыздар достор, кандайсыңар? Чоң ысык салам менин любимый подписчиктериме, биринчи комментарий жазгандарга жана башкаларга дагы. Баарыңа рахмат көңүл бургандарга. Видео жакса жакпаса деле лайк менен комментарий жазгонуңуздар жана каналга кошулуңуздар. Баарыңа рахмат дагы жол көңүл бургандарга. Анда эмесе, көрүшкөнгө чейин.